Бүгүнкү биздин тарбиялык сабагыбыздын темасы мен билген жалгыз сулуулук бул ден соолук. Сабагыбыздын максаты: биринчи, ден соолукту сактоо үчүн керектүү көндүмдөрдү калыптандыруу. Адам ден соолугуна, организмине чылым түтүнүнүн зыяндуу таасири жөнүндө маалымат аласыңар. Чылым чегүүнүн алгачкы аракетине терс мамилени калыптандырасыңар. Өз саламаттыгына жана башкалардын ден соолугуна урмат менен мамиле кылуу сезимине тарбияланасыңар. Саламатсыңарбы, урматтуу менин окуучуларым? Саламатсыңарбы деген сөз эмнени туюндурат? Саламатсыңарбы деген сөз ар кандай эл болбосун, алардын тилинде адамга саламаттыкты каалоону туюндурат. Ал эми саламатчылык бул чын ден соолук. Ал эми ден соолук деген эмне деген суроо менен силерге кайрылам. Саламаттык бул адам турмушунун эң маанилүү бөлүгү. Адамдын турмушу анын саламаттыгына байланыштуу. Биздин ден соолугубуз өзүбүзгө жараша болот. Адам өз ден соолугуна өзү жооптуу. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы Генрих Гейненин «Мен билген жалгыз сулуулук бул ден соолук» деген сөзүнөн коюлган. Бул сабакта биз ден соолугубузга анын тийгизген адаттар тууралуу сүйлөшөбүз. Биздин ден соолугубузга зыян тийгизген ар түрдүү адаттар бар. Бул адаттар ар бир адамда болот. Алар пайдалуу жана зыяндуу болушу мүмкүн. Мисалы, пайдалуу адаттар эрте туруу, эрте мененки көнүгүү жасоо, дайыма бир убакта тамактануу. Ал эми зыяндуу адаттар таттууну көп жей берүү, чылым чегүү, түкүрүнүү, ичимдик ичүү, сөгүнүү, түшкө чейин уктоо жана башка. Пайдалуу адаттар бул ден соолукту сактоого көмөктөшүүчү көнүмүштөр. Ал эми зыяндуу адаттар бул ден соолукка залал келтирүүчү көнүмүштөр. Демек, балдар, биз сабакта зыяндуу адаттарга токтолобуз. Башкача айтканда, тамекинин ден соолукка тийгизген таасири тууралуу сүйлөшөбүз. Тамеки деген эмне? Тамеки бул тамеки өсүмдүгүнүн кургатылган жалбырактарынан даярдалат. Анын курамында никотин, смола, кычкылтектин окиси жана ракты пайда кылуучу канцерогон заттар бар. Анын зыяндуулугу чылымдын түтүнүндө 4000ден ашуун зыяндуу заттар бар. Тамекиден да анын түтүнү көбүрөөк зыян алып келет. Өзгөчө жанында отурган адамдарга зыян көбүрөөк болушу. Башкача айтканда, ууландырат. Тамекинин түтүнү автоунаа түтүнүнө караганда зыяндуулугу 4,5% жогору. Табитти бузат. Тамак сиңирүүнү кыйындатат, тиштерди саргатат, эрин, тил жана кызыл өңгөчтүн рак ооруларына жол ачат, дем алууну кыйындатат, жүрөк ооруларына, айрыкча миокард инфарктынын пайда болушуна шарт түзөт, эске тутууну начарлатат, уйкусуздук, териде буручтарды көбөйтөт, чылым чеккен энелерден акылы кем балдар төрөлөт жана анча көңүл бурулбаган зыяндардын бири чылымдын өрткө себеп болушу. Чылымдын 1000ден ашык зыяндуу жактары бар. Ушул күнгө чейин тамекинин ден соолукка пайдалуу жактары бар деген маалымат жок. Кыргызстанда жыл сайын чылым чеккендердин саны көбөйүп жатат. Натыйжада улуттун ден соолугу начарлап, чылым чегүүдөн пайда болгон оорулардан каза болгондордун саны көбөйүүдө. Тамеки тартуунун калыптануу мезгили көбүнчө өспүрүмдөрдө чоңдорду тууроодон калыптанат. Тамеки чегүүнүн адатка айланып кетишине андагы негизги таасир этүүчү зат никотиндин бир аз дүүлүктүрүүчү касиетке ээ болгондугу да түрткү берет. Мунун негизинде тамеки чегүүнүн эритүүчү таасири бар. Интеллектуалдуу активдүүлүктү стимулдаштырат деген ой пайда болот. Бирок мындай физиологиялык эмес стимулдоо акырында адамдын нерв системасын бошоңдотот. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча, дүйнө жүзүндө жылына 5 миллионго жакын адам тамеки тартуудан ар кандай ооруларга дуушар болуп каза болушат. Адистердин айтымында жаштардын арасында
Алардын ичинде тамеки тарткан кыздардын саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу өскөнү айтылууда. 2006 жылы кабыл алынган Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекинин зыяндуу таасиринен коргоо жөнүндө мыйзамында коомдук жайларда тамеки тартууга жана тамекини жарнамалоого тыюу салынган. Келгиле, баарыбыз колдонбогондор эч колдонбосун, колдонгондор болсо баардыгына мурданы таштоонун жолун издейли. Бүгүнкү сабакта ден соолуктун баалыгы жөнүндө маалымат алдыңар, урматтуу окуучулар. Урматтуу менин окуучуларым, жакшы адаттарды калыптандырып, зыяндуу адаттардан алыс болосуңар деген ишеничтемин.